Вьетнам Кыргызстандык эс алуучуларды кызыктырган өлкөлөрдүн бири. Айрыкча соңку 3 жылда агылган туристтердин саны арбыган. Алар бир катар туристтик компаниялар аркылуу барууда. Кызмат көрсөткөн компаниялардын бири биздин өлкөнүн жарандарын Вьетнамдын бир катар өзгөчөлүктөрү тартып жатканын билдирди. Эмне үчүн кыргызстандыктар ушул тарапты тандап атышканы бул деген эң биринчи эмеси, анткени ал жакка виза кереги жок. Ал жакта кыргызстандыктар 30 күнгө визасы жок, ошол жакта болсо боло берет да. Андан тышкары башка Азия, ошол Юго-Восточный Азия жакты караганда Вьетнам тарабы аябай арзаныраак болуп чыгып атат. Андан тышкары дагы бул өлкө деген жөн гана андай жаштар үчүн же болбосо мисалы улгайган адамдар үчүн эмес, бул деген бүт категория адамдарга, туристтерге дагы мындай ылайыктуу да. Ошон үчүн дагы аябай популярностуна берет. Ошол эле маалда Кыргызстандын кооз жаратылышы, ак кар, көк муз баскан тоолору вьетнамдыктарды кайдыгер калтырбайт. Пандемиядан кийин Вьетнамдан биздин өлкөгө келген эс алуучулар дагы көбөйө баштаган. Алдыда туризм багытында кызматташтыкты арттыруу көздөлүүдө. Биздин өлкөгө дагы көптөгөн ушул 200 өлкөнүн ичинен дүйнө жүзүндөгү ошолордун арасынан жок эле дегенде бир 150дөйү биздин Кыргызстанга мисалы кызыгат да. Себеби бизде өзгөчө тоолуу аймак, тарыхый өзгөчөлүгү бар, өзүнүн көчмөн маданияты бар. Ушул улуу жибек жолундагы өзүнчө эле тарыхы бар. Ошондуктан бизге келип аткан туристтердин арасында Вьетнам туристтери дагы бар деп айткым келип атат да. Анан эми биз алдыга пландаштырып азыр Вьетнам өлкөсү менен дагы туризм тармагында дагы сүйлөшүп көрөлү деп атабыз. Балким макулдашуу түзүп калабыз жакынкы келечектечи, анткени бул багыт биз үчүн, биздин жарандар үчүн жана Вьетнам жарандары үчүн биздин локация Кыргызстан кызыктуу болуп атат да. Туристтердин агымынын артышына Бишкек Нечанг түз аба каттамынын ачылышы өбөлгө болмокчу. Февраль айынын соңунан тарта каттам ишке кирди. Ал аптасына 3 ирет аткарылат. Түз аба каттамдардын көбөйүшүн тараптар кубаттайт. Буга негиз боло турчу документке Адылбек Касымалиевдин сапарында кол коюлду. Подписанный сегодня документ – это меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании. Кол коюлган документ Кыргызстан менен Вьетнам Социалисттик Республикасынын жарандык авиация тармагында кызматташуусу боюнча меморандум. Бул бизге жакын арада аба байланышы боюнча макулдашууга кол коюуга жол ачат. Анын негизинде Кыргызстан менен Вьетнамдын ортосунда түз аба каттамдарын ачууга мүмкүн болот. Түз аба каттамдарынын көбөйүшүнө Вьетнам тарап кызыктар. Бул тууралуу премьер-министри Фам Мин Тин билдирди. Ал айрыкча соңку кездери аба кемеси аркылуу жүк ташууларга өзгөчө маани берип жатышканын айтып, бул багытта сүйлөшүү жүргүзүүгө дилгир экенин белгиледи. Жазгүл Сейдахматова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Вьетнам, Ханой шаары.